Алато. Бул үчүнчүсүн тоойт. Кулактагы биркасынан текшерсеңер болот. 589 жамат. Малдын бою 1.39-1.38. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Мал чарба көрүүчүлөр. Экран астында турган ушул уйлар сатылат, достор. Бул уйлар 5 баш жалпы саны. Телефон номерлерин коюп кетебиз, ээсинин чалып байлансаңыздар бүт маалыматты айтат. Баасы айтылат сөзсүз алдыда. Видеого лайк басып көрөбүз бир туугандар. Балким башка бир туугандар издеп жүргөн болсо, биз себепкер болуп калалы. Албасаңыздар лайк басып койсоңуздар, видеонун таралышына жардам бересиздер. Лайк бекер, достор. Мына ушул уйлар. Ден соолуктары мыкты экен, өзү дагы айтып берет азыр ээси. Канча литр сүт берет, бойлору канча, бардык маалыматты берет. Айтылбаган маалыматты өзүнө чалып билсеңиздер болот. Анда эмесе видеого лайк бастык, каналга катталдык. Анда кеттик, анда көрөлү. Бүгүн 12 февраль 2025 жыл. Бул уйлар Чүй облусу Кемин районунда турат. Ассаламу алейкум. Урматтуу жамаат, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү сатыла турган уйлар азыр видеода көрсөтүлөт. Эң биринчиси ушул ак уй. Породасы Алато. Мал азыр 7 айдан ашык боз. Жаңы байытыла баштады. 2 күндө бир салып, запускага чыга баштады. Мынакей малдын желиндери, запастары 4 желин тең иштейт. Желиндери таза, каналдары дагы жакшы. Мал 6 жашта. Кудайым буйрса 4-сүн туйт. Кулактагы биркасынан текшерсеңер болот. 529 529 89 18. Бул бирка менен жашын, адресин жана ден соолугун, малдын ден соолугун текшерсе болот. Жанагындай бруцеллез, лейкоз деген ооруларга гарантия. Ал жагынан таза. Азыр боюн ченеп берейин. Мынакей жамат. Малдын бою 1.39-1.38. Малда эч айып жок. Дегендери мыкты. Мына жаңы эле түштү. Малдарга силос берилет. Силосун полный жеп бүттү. 3-чү туутунда 25-26 литр сүт берген. Букадан эле чыккан. Так, андан кийинки кара уй. Бул уже эрте боз. Бул дагы 4-сүн туй турган уй. Уже желин жаңыдан коюп баштады. Мынакей запастары. Желин чоюп баштады да бул уже. Мынакей. Мына 4 желин тең иштейт. Каналдары да жакшы, аябай. Так. Мынакей. Мунун кулактагы биркасы 240 90 65. Так, азыр боюн ченейле. Мунун бою бийигирээк. Мынакей. Алдын бою ровно 1.40-1.41 чыкты. Ровно 1.40 бар. Бул дагы 3-чү туутунда 25 литр сүт берген. Жеп ичкендери аябай жакшы. Малдын эч айыбы жок. Өтө жоон, өтө курсактуу малда. Мынакей арка жагынан да көрсөтүп коелу. Бул 8 айдан уже ашык. Бул деле букадан эле чыккан. Так, 3-чү уюбуз. Бул да Алато. Бул 3-сүн тоойт. Кулактагы биркасы 231 20-23 дейт. Бул дагы эрте боозуй. Так. Жоон семизуй. Мынакей желин запастары. Бул 22 литр берген. Экинчи туутунда. Азыр запускада уже 1 ай 1,5 айдан бери салбай калган. Мынакей кулактагы биркасы. Жаш малда. 3-чү туутуй. Bunun boyun çene bereyim. Tak, stay. Tak, okay. Bunun boyu 1.35 ekan. 1.34, 1.35 çıkartken de.
Burada мындай жоон. Сыпаты жакшы ой. Так, андан кийин бул кунаажын. Швейц пародасындагы кунаажын. Бул 7 айлык бооз. Биринчи тутта 18 литр сүт берген. 6 тиш 4 жашта. 365 85 32 деген номеркен биркасы. Мынакей. Жердин запастары жакшы. 18 литр сүт берген. Мынакей. Малдын формасы өтө мыкты. Узун уй, жоон. Так, bunun boyun içine берейин. Так, мынакей. Бул деле 1.35 экен. 1.35, 1.36 чыкпай калды. Таза 1.35 да. Так. Андан кийинки акыркы уюбуз ушул кызыл ала тоо швейцтерден өтө сүттүү уй. Бул да үчүнчүсүн туй турган жоон. Так, бул 8 ай бооз. Мынакей бунун желиндерин көрсөтөйүн. Желиндер байыганына 2 эле жума болду. Саны аябай узак уй. 4 желим тең иштейт. Жаш уй да. Үчүнчү туй. Бул 25тен өйдө сүт берип жүргөн уй. Бул деле букадан эле чыккан. Азыр боюн ченеп берейин. Көрүнүп атса 1.36 1.37 экен да, 2 сантиметрга булардан бийигирээк экен. Так. Ушул 5 баш уй сатылат. Бааларына келсек, ушул уй жана биринчиде тартылган 2 уйдун баалары 185 миңден деп сурап атам. Бул экөөнү болсо 175 миңден деп сурап атам. Эгер оптон 5өөнү ала тургандар болсо, оптон 1 алам десе, 5 башты 175 миңден кылып берем. Басың бирөө уйдун биркасын татпай калдык. Так, эмнеге себептен бирканы айтып атам? Себеп дегенде, так, мынакей 139 05 45. Эмнеге себептен бирканы айтып атам? Малдын биркасы, азыркы малдын паспорты атайын приложение менен кирип, ошол жерге малдын биркасын жазсаңар, силерге малдын өмүр баяны чыгат. Кайсыл жерден туулган, кайсыл жерде болгон, азыр фактически адреси кайсыл жерде, ээси ким деген, андан тышкары мал оорулуу же тазабы деген суроолорду ошол приложениеден ала аласыңар. Англисче айтканда AITSF GFVI деген деп жазсаңар, Google'дан чыгат. Биздин сарайдан гарантия берилет уйларга биринчиден бооздугуна. Мисалы тараптын оолу 7 ай бооз деп айтылды, могул 7 ай деп бооз деп айтылды. Ушул 2 уйга 7 ай бооздугуна гарантия берилет дагы. Бул 3 уйга 8 айдан бооздугуна гарантия берилет биринчиден. Экинчиден ден соолугуна. Бруцеллез, лейкоз деген сыяктуу оорулардан гарантия беребиз. Ал жагына смело коруп койсоңор. Үчүнчүдөн болсо желдин иштешине. Биякта 3 желин же 2 желин маститный деген оорулуу уйлар жок. Төртүнчүдөн сүтүнө гарантия берилет. Эң аз деген мына 18 литр, эң көп дегендер 25 литрдан сүт берет. 18 литр бул биринчи тутта берген. Быйыл Кудайым буйрса 20-ны бериш керек. Дареги Кеминде Быстровка, Кемин деген Чүй областына кирет. Кемин району, Кемин шаары. Кызыккандар болсо сурай бергиле. Бардык толук маалыматты номерден алсаңыздар болот. Бардыгыңыздарга чоң рахмат.